Аябай керемет суроо. Мен көптөн бери айтам. Ай кыргыз аксакалдары, уча аксакалдар, жамбаш баш аксакалдар, аксакалдык милдетиңерди аткарасыңарбы? Эмне калды силер көрбөгөн? Жок дегенди айланайын бир соңку бир кездерде ошол элдин ай азамат ушу аксакал экен дегендей болсом бир сөз айтпайсыңарбы деп эчен жолу кайрылып келем го. Алардан үн чыкпайт. Мен жана кече ошол жабык эшик артында өткөн сессияда да айттым. Баары мондай бир томолок темирдин кулу. Бир томолок темир. Же баатыр болом, же манас алам, же эл акыны болом, же эл жазуучусу болом. Ушул кыргыз кулчулук, бул наамдын, атак даңктын колдугу уруп калышты. Элдин батасын алайын, элдин оозунда калайын. Тарыхта ушундай өзүм жабыр тартсам да каракылдык ак жарган сөзүм менен калайын деген аксакал жок азыр. Интеллигент жок, тескерисинче баары бөйпөңдөп, өрмөлөшүп, бир дасторкондун четинде отуруп калганына бактылуу сезишип, мына ушундай бир өтө баягы Кет Бука жазгандай, кылгылыкка кыргызды кылганга чат сак болгон дегендей, кылгылыкты кылып, акырын кылтыйышып отурганына менин да аябай зээним кейит. Мен балдарымдын алдында да жооп бере албай атам ушу суроолорго. Неге? Эмнеси калды эми? Айтпайбы, дебейби? Кой деп койбойбу?